Çesin. Çesin. İç. İç. Эң кичинекей балам бул. Ушу кичинекей балам менен иштей албай ушу жерде жатып атабыз. Каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Өзүңүздөр билгендей эле менин каналымдагы көпчүлүк видеолордун бөлүгү кайрымдуулукка арналган десем дагы болот. Кече дагы бул жанымда турган 5 баланын энеси Гүлбахар айым кече түндө мага жаздыңыз. 4 балам менен Жалал Абадтан келип, барарга жерибиз жок, аялдамада түнөп жатабыз деп айтты. Азыр бизге бул жакта жашап атасыздар азыр, келиңиз бизге чогуу ошо балдарыңыздын жанына барып, анан кийин ошол жактан сиздин окуяңызды толук уксак, жүрүңүз. Мен атым Гүлбахар, Жалал Абад шаарынын тургуну боломун. Жашым 34 жашта. 5 балам бар. 5 балам менен Жалал Абадта квартирада турчубуз. Анан кийин ал квартиранын ээси үйүбүз сатылып кетти, бошотуп койгула деп ошонткенден анан бошотуп койдук мындан 2 ай мурун. Анан бошотуп эмне кыларымды билбей квартира издеп такыр таппай койдум. Анан бул жака Бишкекке келип эле иштейин деп Жалал Абадта бир туруктуу жакшы деле жумуш жок болгондуктан Кара Балтага келип квартирага жайгашып, бир квартира таптым, жайгашып. Кара Балтада кимиңиз бар эле? Эч ким жок болчу, өзүм келип ошол бир тааныш эжем бар болчу, ошо аркылуу квартира таап, ошол жерге жайгашып, анан кийин өзүм кичинекей эле столовойдо чай ичкен жерде идиш жууп, күнүнө 500 сомдон иштеп аткам да. Анан кийин бир комнатада турчубуз. Квартирабызды өзүбүз ремонттойбуз, бошотуп коесуңарбы деп ошонткенинен анан кийин ал квартираны бошотуп берип, башка квартира таппай калдым. Анан кийин балдарымы алып бул жака маршруткага чыгып Бишкекке келе бердик. Бул жака келип, автовокзалга келип, бир сом акчабыз жок, барарга жерибиз жок. Ушинтип вокзалда остановкада түнөп калдык. Балдарым менен түнү суук, күндүзү ысык. Балдарым менен остановкада 3 күндөн бери жатам. Азыр 2 балам ыстымалам. Температура болуп атабы? Температура болуп атат азыр. Түнү мен уктабайм, ушул скамейкада балдарымды карап чыгам. Аябай кыйналдым. Аргасыздан кайрылдым эле. Азыр барарга жерим жок, бир сом акчам жок. Балдарым да курсагы ачкан кечеден бери. Бүгүн ошо 4-күн остановкада түнөп атканыбызга бүгүн түнөсөк 4 күн болот. Ошентип кыйналып калдык. Же квартирам жок, же бир сом акчам жок, ишим жок, кыйналып калдым да. Балдарыңыздын эң улуусу канчада эле? Эң улуусу 13тө. Анан ушу балдарымдын атасынан эч кандай жардам болбогондуктан, Жалал Абадта аргасыз калгандыктан, айла жокунан анан бул жака келген болчук. Балдарым атасынан эч кандай жардам болбойт. Ошо балам номерин таап 1-2 жолу чалган экен, мага чалбагыла деп өчүрүп салыптыр да. Ошо балам айтайын, ошо биз үйсүз калдык, жардам берип коюңуз деп айтайын деп чалган экен, мага чалбагыл деп ошондо өчүрүп салыптыр. Такыр каралашпайт, жардам бербейт. Ошо балдарым ошо 5 жылдан бери эле өзүм карап, өзүм багып келемин. Бул жакта да Бишкекте эч кимибиз жок жардам бергенге. Квартирабыз дагы жок, ушинтип остановкада жатып жүрөбүз. Бүгүн 4-күн. Туугандарыңыз жокпу мындай жакыныраак? Апам бир эле сиңдиси бар, ал Жалал Абадта турат. Мага каралашканга мүмкүнчүлүгү жок да, өзү инвалид. Ошого каралашканга мүмкүнчүлүгү жок, башка туугандарыбыз жок. Бир туугандарыңыз жокпу, жалгызсыз? Бир туугандарым жок, жалгыз эле кызмын. Акелерим дагы жок, эжелерим дагы жок. Өзүм жалгыз элемин. Ошо апам каралашып турчу эле. Былтыр апам өтүп кетти. Апам өтүп кеткенден кийин ушинтип кыйналып, же иштей албай, же
квартира жок, ушинтип кыйналып калдым да, апам өтүп кеткенден кийинчи ар кайсы жактан кыйналып калдым, апам жок. 6 жаш, 2 жаш. Чоң балам эмеде Жалал Абадта медреседе калган, азыр 4-да, жанымда 4. Бир кичинекей балдарымды алып келгенмин. Кичинекей балдарыңызга кыйын болот эле. Ооба, кыйын болуп атат. Ачка калып, кече саат 10-до чай ичкен, кече эртемен 10-до чай ичкен, анан бүгүн эртемен азыр бирден пирожки алып бердим, ошентип ачка калып, токко калып. Могу жерде суукта азыр эки температура болуп атат. Больницага көрсөткөнгө деле акчам жок, аптекадан эптеп дары алып келип ичирип койдум азыр. Кооптуу экен, түндү мастар келет экен, ар кандай кишилер келет экен, аркысына келсе, буга келсе ага качабыз, ал келсе ушинтип жылып, тынч жерге жылып, коркуп, уктай албайм мен. Түнү менен уктабастан коркуп, ушу балдарымды коруп чыгып атам да, түнү менен уктабайчы. Балдар коркушпайт ал? Балдар да коркуп атышат, түнүсүн кишилер келип ар кандай сөздөр менен сүйлөшүп, ошентип коркуп балдарымды көтөрүп качамын. Кече кечке мал бул жака бир 3-4 киши келип, ичип алып аябай бир жаман сөздөрдү айтып эметкенден Ош базар жака алып кеттим балдарымды. Ошол жака барып, бир кичинекей неме бар экен, чай иче турган жер. Ошол жерде 1 саат отуруп турайлычы деп сурасак, макул дегенден ошол жерде отуруп, анан кайра кайтып келгенбиз да бул жака. Биз жабылып эже дегенден, анан кайра кайтып келе бердик эле. Жакшы келсек кетип калышыптыр, анан ушул жерге анан дагы балдарымды эптеп уктатып койдум да. Бул жакта таптакыр эч кимиңиз жокпу? Жок. Эч кимим жок, апам өтүп кеткен былтыры. Бир туугандарым жок, өзүм жалгыз эле бир кызмын. Ошондо азыр сиз Жалал Абадка кетишиңиз керек болуп атабы же эмне кылышыңыз керек? Азыр ошо эгер бул жакта квартира болсо, акчам болсо, квартирага төлөп квартира алып, балдарымды квартирага жайгаштырып иштесем дагы болот. Ошол квартира керек болуп атат да бизгечи. Эгер квартираны таппай кала турган болсом, Жалал Абадка кетишибиз керек болуп атат. Ошо экөөнүн бири да. Ошондой болуп атат. Жол киреңиздер жок? Жол киребиз жок азыр. Азыр акчабыз жок эмес, бар бир 200-300 сомго жетпеген акчабыз бар да, ошо балдарыма пирожки алып берип туруп, эптеп туруп атам, ошону жеткирип турайын депчи. Бул жакта калсаңыз эмне жумуштар колуңуздан келет? Бул жакта кала турган болсом, ушу кафелерде иштесем болот, идиш жууп, анан швеяга кирсем болот, ошо жумуштар. Тикенди билесизби? Ооба. Ошол жумуштарда иштесем болот. Жалал Абадка кетсеңизчи эмне кыласыз ал жакта? Жалал Абадка кетсек дагы, ушу Жалал Абадка барсак деле ал жерде деле квартирабыз жок. Азыр баардык нерсе келип, ушу акчага келип такалат экен да, квартира алайын десең, акчасын берип киргиле дейт экен. Баардык эле нерсе акчага келип такалып атат. Жалгыз боё эне болгонум үчүн кыйналып атам да, кайсы бирине жеткиришти билбестен. Эмне ой менен келе бердиңиз Кара Балтадан? Жалал Абадта жумуш жок, ал жакта деле квартира жумуш жок, кыйналдым. Анан Бишкекте жумуш көп, иштеп акча тапса болот деп келгем да, ошол максат менен. Азыр эми квартира жок, көчөдө калып калдык да. Квартирабыз болсо, ушу жумуш таап иштемекмин. Балдарыңыздын атасы таптакыр каралашпай элеби дагы эле? Жок, каралашпайт. Эч кандай жардам жок балдарымдын атасынан. Баягы азыркы ушундай учурда калганыңызда байланышып көрдүңүзбү? Акчабыз жок калды, көчөдө калдык биз деп. Жок, анын дайынсыз, анын бизде номери деле жок, сүйлөшпөйбүз, дайынсыз жок да. Алимент төлөбөйбү? Алимент 300 000 сом алимент чогулган болчу, аны адвокат жалдап жокко чыгарып коюптур да. Алимент төлөбөйм мен деп, ошону жокко чыгарып коюптур. Алимент төлөгөндөн баш тартып качып жүрөт да. Балдарым остановкада жатпай кетейли, апа, үйгө барып жатайлы дейт, анан квартира алайлы деп ошентип коюп атам, квартира алайлы, кичине чыдап тургула балдарым деп неметип коюп атам. Кыйналып кетти балдарым бул жакта. Төшөк деле жок, скамейкада жатып,
кыйналып кеттик, кетели деп атышат. Эми квартира болуп калар, чыдап тургула, сабыр кылып тургула деп ошентип туруп атам да. Бул 4 нанды дагы биз бул жерде жатып атканыбызды көрүп бир байке алып келип берди. Эң кичинекей балам бул, ушу кичинекей балам менен иштей албай ушу жерде жатып атабыз. Бул жерге төртөөңүздөр батып атасыздарбы? Бул жерге ооба, бул жака экөө, анан үчөөбүз бул жакка жатып алабыз да. Ошентип ушул жерде күн көрүп атабыз. Ушу биз дагы бир кичине квартиралуу болуп калганыбызда ушу өзүм иштеп аракет кылып кетет элем. Ушул 4 бала менен ушул жерде автобекетте калып кеттим, автовокзалда. Ошо кайдыгер карабаган кыргыз эли менен жардам сурап кетет элем. Аллахым Расул үчүн жардам берип коюңуздар. Кудайымдан кайтсын сиздер үчүн. Балдарым дагы апа үйүбүзгө кетели, бул жерден кыйналдык деп атышат. Сабыр кылып тургула, кетебиз деп ошентип коюп ушул жерде жатып атабыз, эптеп отурабыз. Ушул видеону көрүп жаткан ар бир көрүүчүдөн суранып кетебиз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, аз дагы болсо дал ушул Гүлбахар эжеге азыр кичинекей болсо дагы кол сунуп койсоңуздар, буюрса өзүңүз жумуш тапсаңыз, иштеп бутуңуздан турганга аракет кыласыз. Анан бул жерге дагы могу эски автовокзал жакта экен. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, өзүңүздөр ушул жака дагы келип жардам берип кетсеңиздер болот. Ал эми алыста болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө бул жака өзүнүн бул Гүлбахар айымдын өзүнүн реквизиттерин калтырып коебуз. Ушул реквизиттер аркылуу жардамга колуңузду сунсаңыз болот.